Туғандар, силерге Қарасу стадионуна атайын обзор кылганы чакыруу менен келдим. Қарасу району 90 жыл. Мына асфальт карасаңыздар өтө бир тегиз. Мен чындап эле жаштык кезимде ушундай болот деп ойлогон эмеспин. Мына стадионду карасаңыздар, уже сыртынан эле футбол көргүн келип калат да, ичине кирбестен түрүп туғандар карасаңыздар, ушул светильниктер, мына лампаларды карасаңыздарчы. Bunday 100 жылда бир болот туғандар. Азыр ичкериге киребиз, полностью обзор кылабыз. Мына жерлер азыр стадиондун арткы жагы, мына мелкомбинат, өзүбүздүн Карасу мелкомбинаты. Бул стадион биздин жаңы стадион. Мусор таштабай, чырайлуу кылып жүрсө Кыргызстаныбыз үчүн, Карасубуз үчүн футбол болуп аткан кезде семчи алып келип, ушундай мусорларды таштап, андай кылбастан эле мусор ящиктерге атайын мусор ящиктер болот. Ошолорго таштап, Карасу шаарыбыз өнүкүшү үчүн жардам кылайлы. Мына асфальт өзү 20 сантиметр болсо керек. Мына светильник мен үйүмдө дагы жок. Сонун андай болсо кеттик, ичкериге киребиз. Туғандар, мен bunday стадионду көргөн эмесмин да. Карасуда ушундай стадион бар деп ким билет? Эч ким билбейт. Биринчи обзорду мен кылдым. Биринчи биз Жалал Абадка бардык, анан Өзгөн шаарына бардык, Гүлчөгө бардык. Кечээкүнү урматтуу президентибиз Гүлчө районун Гүлчө шаар кылып берди. Бизге урматтуу президентибиз анан Камчыбек Ташиев ушундай шарттарды жасап бергениге чоң рахмат деп калабыз. Мына стадионду көрсөңүздөр болот, туғандар. Карасуда мен билбейм, мен төрөлгөндөн бери bunday стадион жок эле да. Мына жерде эле ойноп жүргөнбүздө жаштыктачы. Bunday стадион мен болот деп вообще ойлогон эмесмин да. Мына прожекторларды карасаңыздар, мына прожектор мен үйүмө түшүп турат да азырчы. Скамейкаларын айтпайсызбы, мына лампаларны атайын ушундай беговой дорожка кылып коюпту туғандар. Bunday стадион кайсы жерде бар? Биздин Карасуда бар туғандар. Бирок машалла аябай сонун кооз чыгып турду. Мен мына жерден азыр стадион жакка кирейин десем, уже кириши менен эле асфальт болуп, асфальт канча бир 30 сантиметр болсо керек, адашпасам. Чындап эле мен таң калдым. Кыргызстан ушундай өнүгүп атат туғандар, бир лайк басып койгула, бизди поддержка кылып койгула. Аябай сонун, эмне дешке да мен тилим барбай атат туғандар. Бирок машалла аябай сонун. Мына жерден полностью көргөзүп койсоңуз, Өзбекстандык усталарга да чоң рахмат. Туғандар, отургучтарды карасаңыздарчы, аябай сонун. Бардыгы разноцветный экен, адашпай. Мен отуруп сүйлөйүнчү, мына жерде отуруп алып, ошол футболду көрүп отурсаң, мына полностью көргөзүп койсоң досум, мына сиденьелер отургучтарды карасаңыздарчы, аябай сонун, кооз. Мына чатырды карап койсоңуздар, ушундай алиги профилдери чоң болгон, жамыр жакса дагы мына отургучтарга түшпөй турган беговая дорожка туғандар. Жакында бүтүп калат экен. Чоң кишилер дагы кардио кылганы чыксаңыздар болот. Мына жерге сызыктарды сызып коет экен, чырайлуу кылып. Азыр Өзбекстандык мына жерлер полностью але бүтпөгөн. Иншалла 18 число күнү бүтөт. Бүгүн канчасы? Бүгүн 16 экен, Кудай буйрса, эртең индинге бүтүп калат экен, 2 күн ичинде бүтүп калат экен, полностью. Анан Өзбекстандык усталар азыр 2 күн ичинде таасират ишти бүтүрүшөт экен. 18 сентябрь күнү Кудай буйрса, бардыгыңарды чакырып калабыз. Карасунун ушундай стадиондун бардыгын Кыргызстан эли көрсүн, туғандар. Репост кылып коюңуздарчы. Ушундай Карасуунда мен сыймыктанам да, Карасу болгондунданчы. Силерге эң кызыктуу жерин айтсам, мемлекетибизден Карасу шаар үчүн, Карасу эли үчүн ушундай стадион курулушу үчүн 220 миллион сом, белки мындан көбүрөөк ажыратылган туғандар. 220 миллион сомдон өдө акча ушундай шарттар жасап берди биздин чоңдарыбызга чоң рахмат. Мен сыймыктанып кеттим азыр, чындап эле айтканда. Бул стадион туғандар бардык Кыргызстан эли көрүш керек да. Карасуунун ушундай стадион бардыктан мен сыймыктанам. Бардыгыңарга сунуш кылам, репост кылып, таанышыңарга жөнөтүп, полностью жөнөтүп койсоңар, Кудай буйрса, 18 сентябрь күнү баарыңарды күтүп калабыз. Кичине болсо да обзорну кылып койдук. 2 күндөн кийин полностью обзорну кылабыз. Кудай буйрса, бизди күзөтүп баргыла. Жаккан болсо видеобуз лайктан тырс этип басып койсоңуздар. Ошол лайк менен сүйүндүрүп коесуздар, туғандар. Рахмат.